Мамлекет жактан бизнести колдоо боюнча эч кандай бут тосуу болбойт. Тескерисинче биз бизнеске жардам беришибиз керек. Ар кандай биз талап коебуз, ошо талаптарга жооп бере турган шарттарда жүргүзө берсеңиздер болот. Жардам керек болсо, жардам да биз беребиз. Мынакей азыр көптөгөн жарандарыбыз бизнес чөйрөсүндөгүлөр кайрылып атат. Жардам берүү боюнча. Продуктылар менен, азык-түлүк менен жардам берели деп атат. Дары-дармек менен жардам берели деп атат. Мындан тышкары акча каражаттарын которуп атат. Миллиондогон акча каражаттарын которуп, каалаган ошол керек болгон максатка ушул ооруга күрөшүү боюнча жумшагыла деп атат. Баардык ушул жаралган кыйынчылыктарга жардам берели деп атат. Мен ушул өкмөттүн атынан ыраазычылык билдирип кетер элем. Ушу биздин да өзүбүздүн элибиз ушундай кыйынчылыкта башын бириктирип, чогуу иштегенге, проблеманы чечкенге бышып жетилген коом экенибизди азыр көргөзүп атабыз.